Ардактуу көрөрмандар, Куттуу Рамазан берүүсү менен Манас телеканалында кайрадан жүз көрүшүп жатабыз. Адаттагыдай эле кызматта Уланбек Калмырза уулу, кутмандуу кечиңиздер менен. Кадырман көрүүчүлөр, биз Рамазан айындабыз, орозолорду тутуп атабыз. Биз башка мурунку программаларда айтып өткөндөй эле бул орозонун аныктамасын берип атканда бизге жеп ичүүдөн жана ошондой эле жыныстык жакындоодон өзүн сактануу, токтолуу деп айттык да. Бирок биз билебиз, бул эми фыкых жактан алып караганда, укуктук өңүттөн караганда орозонун аныктамасы. Бирок дагы бир пайгамбарыбыздын да өзүнүн хадистеринде айтат, бул Рамазанда бир эле ушул жакты жеп ичүү эмес деп дагы айтылат. Негизинен тилдин дагы орозосу бар деп айтылып келет бизде. Бүгүн ошол тилдин дагы өзүнүн орозосу жөнүндө кеп кылабыз. Ал үчүн бизге теология факультетинден окутуучу Миргүл Бекмырзаева эжей келди. Кош келипсиз, эжей. Кош болдук. Саламатсызбы? Алгач мен ушу Рамазан айы менен жалпы кыргыз элин куттуктап кетким келет. Ушу Рамазан айы баарыбызга кут болсун, береке, жакшылыктар алып келсин. Баарыбыздын туткан орозолорубуз, кылган ибадаттарыбыз кабыл болсун. Жана ошо Рамазан айынан кийин дагы баарыбыз тазаланган, күнөөлөрдөн арылган абалда чыгууну насип кылган болсун. Амин, амин, айтканыңыз келсин. Эжеке, биз сиз менен кеңешип теманы тилдин орозосу деген тема койдук да бүгүнкүчү. Бул албетте билебиз, тилдин же болсо оозунун орозосу жеп ичкенден тыйылып атабыз да. Бул тилдин орозосу деген эмне? Буну кантип түшүнсөк болот биз? Негизи жана сен айтып кеткендей, орозо бир эле жеп ичүүдөн тыйылуу эмес, орозо бүтүн баардык дене мүчөлөргө да орозо карматуу болуп эсептелет. Орозо карматуу дегенде, мисалы үчүн көздүн орозосу бар, тилдин орозосу, кулактын орозосу, көздүн орозосу арам болгон нерселерден өзүн сактоо, кулактын орозосу арам болгон нерселерден өзүн сактоо, укпай, арам болгон нерселерден улак болуу. Тилдин орозосу дагы ошо тил менен жасала турган күнөөлөрдөн оолак болуу. Мисалы үчүн ушак айтуу, жалган айтуу, жала жабуу, бирөөнүн көңүлүн ооруткан сөздөрдү сүйлөө, көптөгөн тил менен жасалган күнөөлөр бар. Ошолордон өзүн сактап, мүмкүн болушунча ошо орозодо туткан орозосун текке кетирип албай, орозосунун кабыл болуш үчүн дагы ошо тилдин абайлап, тилдин күнөөлөрдөн сактоого аракет кылуу деп айта алабыз да. Демек, жаман сөз сүйлөбөй, же болбосо жаман ошо бизде жаман деп айтылган күнөөлөр же болбосо көңүл оорутқан нерселерди дагы тыйылышыбыз керек экен бул айда өзгөчө. Демек, анда эжеке, негизи тил бизге сүйлөшүү үчүн, башка бирөөлөр менен жакшы сөз үчүн же башка бирөөлөр менен андай байланыш үчүн керек эмеспи? Тилдин өзүнүн функциясы. Өзгөчө бул Рамазан айында тилдин милдеттери эмне деп айтсак болот? Эмне кылыш керек? Тилдин орду, функциясы эмне бул айдагычы? Негизи тилдин Алла Таалам ар бир нерсени бир максат менен жараткан. Адам затында бул дүйнөгө өзүнө ибадат кылсын деп жараткандай эле, ар бир жандуулар дагы өзүнүн бул дүйнөдө жаратылыш максаттары бар, ошолорду толук кандуу аткарууда. Адамга берилген дене мүчөлөрдүн да өзүнүн аткара турган милдеттери бар. Тилибиздин негизги милдети бул биринчиден Алла Тааланы эскерүү, Алла Тааланы зикир кылуу, Аллахтын адамзатка жиберген Курани Каримин окуу, адамдар менен баарлашуу, жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтаруу, адамдар кеңеш сураса аларга туура кеңеш берүү, ошо тилибиздин негизги милдеттери. Орозо айында ошо тилибиздин негизги милдеттери болгон ошо Куранды окуп, жаратканга жакындап, жакшы сөздөр менен, жылуу сөздөр менен адамдардын жүрөгүнөн орун алганга аракет кылышыбыз керек. Жараткандан узактаткан, жараткан тыйган жаман иштерден, жаман сөздөрдөн тыйылышыбыз керек. Буга байланыштуу Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дагы ушундай айтып кеткен хадистери бар. Негизи айтат Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, орозону сырткы жана ички маңызы менен бирге тутууну баса белгилеп кеткен дагы мындай деген: араңарда канчалаган орозо туткандар бар, аларга ачка калуудан башка эч нерсе жок дейт. Дагы бир хадисинде айтат, ким калп айтууну токтотпосо, Аллах анын жеп ичкенин токтотушуна муктаж эмес депчи. Демек, бага адам орозо кармап жеп ичкенин токтоткону менен, жалган айтканын токтотпосо, жала жапканын токтотпосо, ушак айтканын токтотпосо, тил менен жасалган күнөөлөрүн уланта бере турган болсо, анда анын туткан орозосунда эч кандай кажет жок деп атат да. Буга
байланыштуу мисалы үчүн Каф сүрөсүнүн 18-аятына тыктап отурган болсок, Алла Таалам Кур'ан-ы Каримде мындай дейт: адам баласы жакшы жаман кандай гана сөз сүйлөбөсүн, баары көзөмөлдөөчү периштелер тарабынан жазылып турат дейт. Баарыбыз билебиз, бул кирамен катибин периштелери бар. Алар оозунан чыккан сөздөрдүн баардыгын жазып турат. Ошол жазылган бизге кийин амал дефтери болуп берилет. Ошон үчүн мүмкүн болушунча ар бир сөз сүйлөрдө бул оозуман чыккан сөз акыретте Аллахтын алдына мага кандай жоопкерчилик алып келет, бул сөз менен улам Аллахтын алдында кандай жоопко тартылам деп адам ар бир кадамын ойлонуп таштаган сыяктуу ар бир сөзүн дагы ойлонуп туруп сөйлөш керек. Аллах акылды ошон үчүн берген. Акыл таразаңа салып, эгер оозуңа чыккан сөз сага, өзүңө, айланаңа, адамдарга жана акыретиңе эч кандай пайда келтирбесе, эң негизгиси ал сөздү айтпай эле унчукпай койгон дагы жакшы. Бак кыргыз элинин баары унчукпаган үйдө баледен кутулат дейт. Андай учурда унчукпай койгон дагы жакшыраак да. Пайгамбарыбыздын дагы бир хадисинде айтылат: адам баласы эртең менен ойгонгон кезде баардык дене мүчөлөрү ошо тилге кайрылып мындай дейт экен: эй тил, Аллахтан корк, биз сага баш ийебиз. Эгер сен дурус болсоң, биз да дурус болобуз. Эгер сен жаңылсаң, анда биз да жаңылабыз деп. Демек, баардык нерсе тилге байланыштуу. Эгер тил жаңылбаса, анда баардык дене мүчөлөрүбүз дагы ошого байланыштуу экенин бул хадистен байкап атабыз. Да бир неме айтылат го: тилди сактаган күмүш менен алтынды сактагандан дагы оорураак депчи. Баленин баары тилден деп коет пайгамбарыбыз хадистеринде. Демек, оозубуздан чыккан сөзгө жараша башыбызга бале келет. Ошого жараша анан биз сыналабыз. Ошон үчүн мүмкүн болушунча ар нерсени ар жерде ар кимге айта бербестен, бунун чоң жоопкерчилик алып келгенин аңдап билген адам ар бир сөзүн ойлонуп туруп, пайда келтирген сөздү гана сүйлөп, анан эртең акыретте жоопко тартыла турган оор сөздөрдү сүйлөп албаганга, тилине бекем чыкканга аракет кылыш керек. Ороз айы бүт ушул бизди ушул нерсеге тарбиялайт. Өзгөчө ошо эртеден кечке туткан орозобуздун соонан кургалбаш үчүн, текке кетирип албаш үчүн тилибизге абайлаш керек. Ушу орозодо, Рамазанда бул өзүбүздү тарбиялагандан кийин, андан кийинки айларда да ошол боюнча жашообузга ошол нерсени сиңирип алышыбыз керек. Дагы бир пайгамбарыбыздын хадисине кайрыла турган болсок, кимде ким дейт, мага эки жагы менен эки бутунун ортосундагы мүчөлөрүн күнөөдөн сактаймын деп кепилдик берсе, анда мен анын бейишке киришине кепилдик берем деп атат да. Демек, эки жагыбыздын ортобузда тилибиз бар. Ошо тилибизге эгер кепилдик бере алсак, пайгамбарыбыз да биздин бейишке киришибизге кепилдик берип атат. Демек, адам көп күнөөнү ошо тил менен жасап койгондугун ушундан да байкасак болот. Тилин сактаса эле адам динин сактайт деп айта алабыз. Хазирети Али радиаллаху анхудун дагы бир сөзү бар: ойлонбой сүйлөөнүн жазасы сүйлөгөндөн кийин ойлонууга аргасыз болуу деп коет. Кээде адам баласы бар, алсыз адашуучубуз, аргасыздан же болбосо алсыз болгондуктан адашып бир сөз сүйлөп алат дагы, ошо сүйлөп алган сөз үчүн өмүр бою жапа чегип келет да. Кээде бар, ушундай ачуулансаң да ачууңду карманып туруп ошо сөздү айтпай унчукпай койсоң, өмүр бою ошонун дагымтатасына жакшы эле ушул сөздү айтпай койгон экем депчи. Эгер мындай шашып кетип же болбосо ачууга алдырып сүйлөп алдык, чындыгында ошол сөзүбүз үчүн адамдар тарабынан дагы айыпталып, өзүбүз дагы өзүбүздү жеп өтүшүбүз мүмкүн да, өмүр бою өкүнүп калышыбыз мүмкүн. Тилден жаңылган жыгылат деп мүдүрүлүп айтат го. Тилде мүдүрүлгөн болбойт. Жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт деп коет. Адам жаңылышы мүмкүн, бирок ошо жаңылган нерсесин улам кайталабай, ошодон сабак алганды үйрөнө билиш керек. Кыргыз элинде дагы ушундай тилге байланыштуу жакшы айтылган кептер бар. Кылыч жарасы айыгат, тил жарасы айыкпайт деп коет. Ооздон чыккан сөз жаадан чыккан окко барабар дейт. Жаадан чыккан ок барып адамды кандай жараласа, ооздон чыккан сөз да барып адамдын жүрөгүн ошончолук жаралашы мүмкүн. Бул динибизде да айтат, адамдын жүрөгүн ооруткан калбаны жыкканга барабар деп. Демек, ушунчалык тилге карата айтылган хадистер ушунчалык маанилүү. Буларды окуп билген мусулман адам кандай гана болбосун өзүн бул жактан тилин туура тарбиялаганга, туура сөздү айтканга өзүн тарбиялай алат да. Туура сөз гана туурасын айтып тууганга жакпайсың дейт. Анан туурасын айтыш керек экен деп эле анан туураны тууганга айтам деп мындай туугандын да жүрөгүн оорутуп албаш керек. Ар бир сөздү өзүнүн орду менен, өзүнүн хикматы менен жеткире билгенди да үйрөнүшүбүз керек.
Өмөр бин Абдулазиздин бир айткан сөзү бар экен, ошо менен бөлүшкүм келип атат. Адамдын жүрөгү сакталган сандык дейт, оозу анын кулпу, тили анын ачкычы. Адамдын негизги милдети ачкычты туура колдонуу дейт. Адамдын жүрөгү сандык, оозу анын кулпу, тили анын ачкычы дейт. Адамдын негизги милдети ошо ачкычты туура колдонуу. Ошо ачкыч тилди кайсыл жерде колдонуш керек, кайсыл жерде колдонбош керек, кайсыл жерде сүйлөш керек, кайсыл жерде сүйлөш керек, ошону туура билсе эле адам эч качан өкүнбөйт. Дагы келе турган болсок, кыргыз элинде сонун сөздөр бар. Жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейитет деп коет. Ириген озон, чириген сөз чыгат деп коет. Ойноп сүйлөсөң дагы ойлоп сүйлө дейт. Тилден бал да тамат, тилден уу да тамат. Чындыгында кээ бирки сөздөр бар, ушунчалык бал сыяктуу шифа болот. Бир сөздү угуп адам айыгып кетиши мүмкүн оорусунан, бир сөздү угуп адам жатып калышы мүмкүн төшөккө ооруп. Бир сөз бар, бир үй бүлөнү бузуп коюшу мүмкүн, бир сөз бар, бир үй бүлөнү сактап калышы мүмкүн. Бир сөз менен бир мамлекет менен экинчи бир мамлекетти уруштуруп коюшу мүмкүн, согуштуруп. Бир сөз менен эки мамлекетти тынчтыкта келишим түзүп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн биз маани бербеген менен бул бир сөздөр, ошо оозон чыккан бир тил бир канча жакшылыкка дагы, жамандыкка дагы себепчи болуп калышы мүмкүн. Кыргызда дагы айтат го, жакшы адам таап сүйлөйт, жаман адам каап сүйлөйт деп. Жакшы адамдар негизи ким менен кантип сүйлөшөрүн жакшы билет. Жана да айтып кеткендей, эгер сүйлөй албайсыңбы, эгер сүйлөгөндө жаңыласыңбы, же туура эмес сүйлөп коесуңбу, же бирөөнүн жүрөгүн жаргалап коесуңбу, анда эң жакшысы унчукпай коюу, унчукпаган үйдөй баледен кутулат деп коет. Жакшы эжеке, бизге ошол тилдин демек бизге тил сүйлөш үчүн негизи өзүнүн функцияларынын бири, бирок тилдин бар деп эле бардык нерсени сүйлөй берген жакшы эмес экен. Көңүл негизинен өзгөчө бул айда дагы милдет, тилдин милдети ошо зикир менен, ибадат менен, жакшы сөздөр менен дагы өткөрүү керек экен. Эжеке, айтсаңыз, мисалы тилдин эми ошо тил менен көңүл оорутканда күнөөлөрдү же жаман адаттарды айтып өттүңүз. Мисалы ушак айтуу, көңүлүн, мисалы жүрөгүн оорутуу, кыйбат кылуу болсун, же болбосо кызгануу, көрө албастык кылуу, же ушундай сөз ташуу, же жаман сөз жайып туруп ортосун бузуу да. Мисалы ушундай кылган адамдардын бул дүйнөдөгү кесепети эмне, натыйжасы эмне башка бирөөлөргөчү, жана акыретте кандай нерсеге дуушар болот ал адамчы. Анан дагы мисалы Куранда Хужра сүрөсүнө бар эмес, мисалы силердин бир тууганын этин жегенге барабар депчи. Мисалы ошол аятты дагы ачыктаганча ушул суроого жооп берсеңиз. Негизи тилдин жана милдеттерин айтып кеттик. Эгер тилдин милдеттерин так аткара албаса, анда тилдин кесепеттерине кирип кетиши мүмкүн. Сен айткандай тилдин кесепеттери дегенде жана ушак айтуу, жалган айтуу, жала жабуу, жалган сөздөрдү айтуу, баягы сөз жайуу, адамдардын көңүлүн оорутуу, кемсинтүү, шылдыңдоо, ушулардын баардыгы ошо тилдин кесепеттери болуп кетет. Бул жерде адам пайгамбарыбыздын хадисине токтоло турган болсок, айтат да, чындыкка бекем болгула, чынчылдык жакшылыкка гана алып барат, ал эми жакшылык бейишке алып барат дейт. Адам чындыкты сүйлөп ага аракет кылса, Аллахтын алдында чынчыл деп жазылат дейт. Жалгандан алыс болгула, жалгандык бузукулукка алып барат, ал эми бузукулук тозокко алып барат. Адам жалганды сүйлөп, аны таштабаса, Аллахтын алдында жалганчы болуп жазылат дейт да. Чындыгында сен айткандай, бул жалганчылык, бул чын сөздү айтуу адамга бул дүйнөдө да, акыретте дагы зыян келтирип калышы мүмкүн. Мисалы үчүн бир адам жалгандан эч качан баш тартпаса, дайым жалган сүйлөсө, бул дүйнөдө ага эч ким ишенбей калат. Адамдардын арасында аброй түшөт. Акыретте дагы ал амал дефтерине жалганчы болуп жазылган үчүн жалганчылардын ала турган жазасына дуушар болот да. Чынчылдык бул пайгамбарлардын сапаты. Пайгамбарлардын баардыгы чынчыл болушкан, алардын эң жакшы сапаттарынан болгон. Мусулман адам дагы бул баягы колунан, тилинен эч кимге зыян келбеген, айткан сөзүнө ар ким адам далилсиз ишене алган, ушундай адамга ишеним тартуулаган адам болгондуктан эч качан ал сүйлөгөн сөзүндө мындай жалган кошпош керек. Бирок жалганга уруксат берилген жерлер да бар. Такыр эле жалган сүйлөбөй коюш керек эмес. Кээде чынын айтканга караганда жалган айткан адамга пайда келтирген учурлар болуп калса, анда жалган айтканга уруксат берет ислам дини. Мисалы үчүн душмандын колуна түшүп калган учурда душманга сыр айтпаш үчүн өзүң өлкөңдүн сырын айтпай жалган айтып койсо болот дейт. Экинчиден
эки адам урушуп кетсе эки адамды табыштырууда да жалган айтса болот дейт. Андан кийин үй бүлөнү сактап калыш үчүн да күйөөсү менен аялын жараштырууда дагы жалган айтса болот. Бирок уруксат бериптир деле уруксатты дайыма колдоно берген туура эмес. Неме эсиме келип кетти, ошол жалган айтса болот депчи. Дагы ошол мен дагы биздин китептерде окудум эле, фыкh китептерде. Ошонун негизинде дагы жубайлар дейт да, бири-бирине дагы мисалы сен өтө жакшысың же өтө сулуусуң деп дагы мындай жалган айтса дагы боло берет дегендейчи. Ооба. Демек ал жердеги пайда маслахат үй бүлөнү сактап калыш экен да. Эми ошонун эжеке мисалы адам эми айттыңыз, сиз функцияларын чынчыл болуш керек экен депчи. Мисалы эгерде ошол бирөөгө мисалы бирөө тууралуу билип же билбей бирөөгө мисалы жала жаап алды дейли же ушундай ушак сөз сүйлөп алды ал адамгачы, ошол адам эмне кылыш керек? Антип кандай ал мисалы кандай тооба кылыш керек депчи, бул дүйнөдө жана акыреттечи? Негизи Аллах айтат го, адам акысы менен келбейле депчи. Аллахтын акысына кирсек Аллах кечириши мүмкүн, Аллах мээримдүү зат, бирок адам акысына киргенде кимдин акысына кирген болсо, биринчиден ошол күнөөнү кылгандыгыбыз үчүн жүрөгүбүздөн өкүнүшүбүз керек. Экинчиден ошол адамга барып, ошол адам менен адалдашыбыз керек, эгер ал адам тирүү болсо. Анан үчүнчүдөн ал күнөөнү кайталаганга өзүгө сөз бериш керек. Бул жерде мисалы үчүн бирөөнү ушактап койгон болсо, ушактаганда адам акысына кирип атат. Ушактаган адам менен жолугушуп, мен сени ушундай деген болчумун, сен мени кечирип кой деп андан адалдашып, кечирим сурап, анан ошол нерсени кайра кайталабаш керек. Эгер ал адам дагы акыретте Аллахтан кечирим үмүт кылган адам болсо, мусулман адам болсо, бир тууганын баары кемчилигин кечире алат. Кемчиликсиз инсан болбойт, ал кечириши мүмкүн. Адам жаңы эле айтып кеттик, жаңылбас жак болбойт, мөдөрөлбөс таяк болбойт. Жаңылып алат, жаңылгандын натыйжасында адам өзүнө сабак чыгарыш керек. Сабак чыгарып, мен ушул жерде ушундай жаңылып, ушундай ката сөз сүйлөп алдым, бирөөнүн көңүлүн оорутуп алдым, эми мындан өзүмө сабак алышым керек деп адам экинчи ал нерсеге барбаш үчүн өзүн тарбиялаш керек. Өзгөчө ушу Рамазан айында биз жана айткандай мен орозомун деп ушак болуп аткан жерден өз арстандан качкандай качышыбыз керек. Күнөө кылынып аткан жерден качып эле койбостон ошол жердеги адамдарды да ошол нерседен тыйышыбыз керек. Биздин мусулмандын көзгөсү деп коет. Ал адамдарга туура жолду көрсөтүп, жаңылыштарын түзөлтүп кетиш керек да. Биз бири-бирибизге ошентип жардам беришибиз керек. Бул тууралуу пайгамбарыбыз дагы келип сурайт го, мусулман адам сараң боло алабы дейт, болот дейт. Мусулман адам коркок боло алабы дегенде болот дейт. Мусулман адам жалган айтабы дегенде пайгамбар эч качан дегенде. Демек, мусулмандын жашоосунда жалган деген нерсе болбош керек. Мүмкүн болушунча баягы чындыкты гана айтыш керек. Чындык эч качан жерде калбайт деп коет. Кыргыздарда бар го, калп ырыс кесет, кайгы өмүр кесет деп коет. Калп айткан киши жарыбайт деп коет. Калптын казаны кайнабайт деп коет. Калптын сөзү суу кечпейт деп коет. Анан дагы эң негизгиси калп сүйлөп жашаганча чын айтып өлгөн жакшы дейт. Калп менен жыргал көргөнчө чындык менен азап чек деп коет. Калп айтып пайда тапкыча чын айтып зыян тапкан дагы жакшы деп коет да. Бул дүйнөдө пайда табыш мүмкүн, бирок акыретте аны азап катуу болуп калышы мүмкүн. Андан көрө зыянга түшсөң дагы акырет Аллахтын алдында жооптон кутулуш үчүн бул дүйнөдөгү зарарың акыреттин алдында эч кандай эч нерсе болбой калат. Ошон үчүн жалган айтканга жолобош керек деп айта алам. Анан дагы бир тилдин кесепеттеринен жала жабуу деп коет. Жала жабуу дагы бул адам акысына кирген эң чоң күнөөлөрдөн болуп эсептелет. Мисалы үчүн пайгамбарыбыздын аялы Айша энебизге дагы жала жабылган убагында, бирок Алла Таалам өзү аны Куранда аны актап кеткен. Ошол сыяктуу эле биз тарыхта караганда Юсуф алейхиссаламга жала жабылган, Муса алейхиссаламга жала жабылган, Мариям энебизге жала жабылган, Айша энебизге жала жабылган, бирок булардын баардыгы Алла Таала кайта алардын жала жапкандардын баардыгын жалганга чыгарып, аларды актаган да. Анан бул жашоодо дагы азыр карасак, көптөгөн адамдар бир мансапка жетиш үчүн же бийликке келиш үчүн же болбосо бир өзүнүн максатын орундатыш үчүн башка адамдарга жала жабуу жолу менен ошол максатына жетиши мүмкүн да.
Бул дүйнөдө эми адилетсиз сот болушу мүмкүн, жөн жерден жала жабылып түрмөгө кирип калган адамдар болушу мүмкүн, бирок акыретте ал адамдар өздөрүнүн жазасын тартат. Алла таалам адилеттүүлүгү менен ал адамдарга өзүнүн азабын берет деп ишенебиз. Мисалы үчүн жала жапкан боюнча Ниса сүрөсүнүн 23-24 аяттарында Алла таала Куран Керимде мындай дейт: акыйкатта абийирдүү, ак ниет момун аялдарга жала жапкандар бул дүйнөдө да акыретте да каргышка калышат. Албетте алар үчүн чоң азап бар. Кыямат күнү аларга тилдери, колдору, буттары эмне иш кылгандары жөнүндө күбө болушат деп атат. Демек анын кесепеттери бар экен, жана анын эң бизге акыретке таштабай, бул өзгөчө бирөөнү жала жапсак же бирөө тууралуу жаман сөздө болсок, ушак кылсак, сөзсүз акыретке таштабай бул дүйнөдө ал менен адалдашып көңүлүн алганда жакшыраак экен да, демекчи. Эжеке дагы айтсаңыз да, бул убактыбыз дагы аягынан чыгып калды. Бул ушул негизи эле ушул тилди сактап, тилдин орозосу боюнча биздин көрүүчүлөргө өзүңүздүн насаат кеңештериңиздерди айтып өтсөңүз. Ооба, бул жерде Хожура сүрөсүнүн 12 аятында Алла таала мындай деп бурат: эй имандуулар, күмөн саноолордун көпчүлүгүнөн арыгыла, анткени айрым шек саноолор күнөө болуп эсептелет дейт да. Бири-бириңердин артыңардан аңдыбагыла, бири-бириңердин артыңардан гыйбат кылбагыла, силердин араңардан ким өлгөн бир тууганынын этин жегенди жакшы көрсүн деп, баягы өлгөн бир тууганын этин жегенге салыштырып атат да. Буну эч кимге жактырбайт, ошон үчүн мындай нерседен узак болууга чакырып атат. Биз дагы мүмкүн болушунча баягы өзүбүздүн тилибизди сактап, биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айтып кеткен хадистерин окуп, ошого амал кыла турган болсок, иншалла биз да туура жолдо болуп эсептелебиз. Дагы айтат да Хожура сүрөсүндө, бирөө эгер сага мындай: эй имандуулар, силерге бир бузук адам кабар алып келсе, аны аныктап айтып туруп, ага ишенип бир чечим кабыл албагыла, кийин өкүнүп каласыңар дейт да, байкабастык кылып алып деп. Ошон үчүн баягы келген кабарлардын баарына ишенип эле ошо чечим кабыл ала бербеш керек. Айрыкча азыр соц тармактарда бир кабар аябай бат жайылган учурда келген кабарга ишенип эле аны таркатып берген болбойт. Анда ошолор менен кошо биз да күнөөгө артып калабыз. Аныктамайын ал нерсени башкаларга жибербешибиз керек. Анан бул жерде айта турган нерсе, Лукман Хекимдин бир сөзү бар: эй балам дейт, намазга турганыңда жүрөгүңдү, адамдардын арасында тилиңди, дасторконго отурганда колуңду, жана конок барганда көзүңдү сакта депчи. Чындыгында биз эгер ушуга эле амал кылып атсак, анда көп күнөөдөн өзүбүздү сактаган болуп эсептелебиз. Дагы бир хадисте айтылып кетет: пенденин жүрөгү таза болмоюн ыйманы бекем болбойт, тили таза болмоюн жүрөгү таза болбойт дейт. Тилибиз таза болсо жүрөгүбүз таза болот, жүрөгүбүз таза болсо анан ыйманыбыз бекем болот да. Буга да көңүл бурушубуз керек. Эң аягында да ошо эки неме менен сөзүмдү аяктагым келет. Тилин сактай алган гана динин сактай алат. Эгер динибизди сактайбыз десек, анда биз тилибизге кедер болушубуз керек. Тилибизди сактай алсак, анан динибизди сактай алабыз. Пайгамбарыбыздын да бир хадисин айтат: Аллахка жана акыретке ишенген адамдар, ыйман келтиргендер, же пайдалуу сөз сүйлөсүн, же унчукпасын деп. Эгер биздин оозунан чыга турган сөз пайда келтирсе сүйлөйлү, антпесек анда аны унчукпай койгон дагы жакшы. Өзгөчө бул демек да, муну Рамазанга тиешелүү эжеке. Мисалы ошо Рамазанда биз ооз ачар кылабыз, адамдар менен жакшы сөздү көп бирге болобуз да Рамазан себептериненчи. Демек ошол учурда дагы биздин ошол чындап эле ушак айтып атабызбы же жакшы сөз айтып атканбызбы, ошону аныктаганга дагы аракет кылыш керек экен да. Ошол боюнча дагы бир кыстарма айтсаңыз көңүл бурулчу, өзгөчө Рамазан айындагычы. Өзгөчө Рамазан айында ооз ачканда аялдар мындай айтып коет го: эки аялдын башы бириксе, үчүнчү аял талкууда деп коет да. Аялдар ошо тили менен көрүп күнөө кылып алабыз. Мүмкүн болушунча ошо тамак жеп отуруп деле бири-бирин сурашып атып эле, анан карасаң үчүнчү адам ортодо талкууда болуп калат да. Ошого абайлашыбыз керек. Баягы айтылат да, эгер дейт бир жерде бир күнөө иш кылынып атса, дейт ушак айтылып атса, ошол жердеги ушакты токтотуп сөздү башка сөзгө буруп коюп, бул жихадтын сообун берет деп коет да. Эгер антип ага күчүң жетпесе, ошол жерден туруп башка бөлмөгө которуп кеткениң хижраттын сообун берет деп коет да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча баягы өзүбүз эле тыйып, башкалар эмне болсо ошол болсун дебестен,
бир жерде ушундай аялдардын топтолгон жерде бир күнөө болуп атса, мүмкүн болушунча ошол жерге мусулман бир тууган катары мусулман күзгү солобуз. Бул жерде биз орозо айындабыз, биз орозо кармап атабыз, ыйык айдабыз, мындай башка бирөөлөрдүн күнөөсүн албайлы деп эскертүү менен бири-бирибизди тыйышыбыз керек, сактанышыбыз керек. Чоң рахмат эжеке, бүгүн бизге кызыктуу маек келтирип бердиңиз эжеке. Ошо тилдин кесепеттери, тилдин орозосу, милдеттери эмне жана ошол тилге байланыштуу жаман адаттарыбызды арылуу, кантип арылат экенибиз боюнча айтып бердиңиз. Сизге да рахмат. Ошо айткан бардык тилектериңиздер кабыл болсун, ушул айткан насааттарыңыз бүт баары өзүнүн ээсин тапкан болсун деп ыраазычылык айтабыз. Чоң рахмат. Кадырман көрөрмандар, бүгүн биз тилдин мааниси жана анын милдеттери, анын натыйжалары боюнча аябай кызыктуу кеп кылдык. Ооба, биз Рамазанда жеп ичкенден эле тыйылып атабыз деп ойлошубуз мүмкүн, бирок ал эми негизинен укуктук өңүтү. Бирок ошол ар бир туткан орозобуздун же башка ибадаттарыбыздын дагы да сообун эселеп көбөйтүш үчүн биз ошол бирөөнү ушактабай, бирөөгө жаман сөз айтпай, ошол тилибизди дагы, көзүбүз дагы, орозосун дагы карматканга же болбосо тилибиздин дагы бир аз эс алдырганга далалат кылсак жакшы болчудай бул Рамазан айындачы. Жана ошондой эле биз азыр 21-кылымдабыз да. Чындап эле 21-кылым маалымат кылымы, толтура маалымат бар. Кимде маалымат болсо ошол күчтүү дейт азыркы учурда. Бирок ошол Хужрат сүрөсүндө дагы айтып өткөндөй, бизге бир өрнөк мисал катары ар бир маалыматты алып атканда эле ага ишенип же ал бир маалымат чыкты же кабар чыкты, ал тууралуу башкача ойдо кетпегенге ал маалыматтын тактап кайсыл жерден келип атат аны анализдеп, аны фильтрлеп алганды үйрөнүүгө аракет кылышыбыз керек. Себеби бул тилдин кесепеттери баягы жеке күнөөлөргө кирбейт, бул коомдук күнөөлөргө кирет. Жана бул күнөөлөр сөзсүз бул дүйнөдө ал башка адамга мисалы кызгануу болсун, көрө албастык болсун, ушак айтуу болсун, бул дүйнөдө адалдашып албасак ал акыретке барып толтура бале болот. Себеби акыретте биздин соопторубузду алып кетет. Соопторубуз жок болсо алардын күнөөлөрү бизге жүктөлөт да. Жана бул Кудай Таала дагы биринчи башка инсандын, кулдун, пенденин болгон акысын сурап ошодон келгенден бизге кел дейт. Демек буга аябай маани берели, ардактуу көрүүчүлөр. Өзүбүзгө дагы биз жогоруда айтып өткөн нерселерди, аяттарды, хадистерди жана ошол биздин аалымдар, илимпоздор, окумуштуулар көрсөтүп кеткен тажрыйбаны үлгү алып бул нерсеге аракет кылалы. Кадырман көрөрмандар, ошентип бүгүнкү берүүбүз соңуна келип жетип калды. Баарыбыздын орозолорубуздар кабыл болсун. Ошол туткан орозолорубуз бир гана жеп ичкенден эмес, ошол тилибизди сактап, тилибизди дагы орозо карматып, эселеп көптөгөн ажыр соопко ээ болуу насип кылсын. Баарыңыздарга жакшы сөз, сүйүү, бири-бирин түшүнүү жана бири-бирине ар дайым жакшы сөз айтууну каалайм. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.